район шаардык соттордо кылмыш, жарандык, административдик соттук материалдар каралганда жарандардан апелляциялык даттануу биздин өндүрүшкө келип түшөт. Ишке тиешелүү мөөнөттөрүн карап тийиштүү аракеттерди жасайбыз. Канцелярияга бул иш боюнча жарандар юридикалык билими жок, адвокаттар албаган, мыйзамдуу өкүлдөрү жок адамдар канцелярияга келип кайрылганда аларга сылык мамиле жасоо менен мыйзамдын талабына ылайык аларга адвокаттарга барып кайрылуу жактарын түшүндүрүп көрсөтмө беребиз. Сот системасында жүргүзүлүп жаткан санариптештирүү алкагында айыз суд системасы 2-инстанциядагы сотторго киргизилген. Бул система жок кезде өндүрүштө түшкөн иштерди төрагалык кылуучу кол жазма менен бөлүштүрүп турган. Бүгүнкү күндө канцелярияга түшкөн айыз программасына келген иштерди адис кызматкерлери киргизип, анан төрагалык кылуучуга жөнөтүп турат. Өзүм менин биринчи кесибим боюнча токой чарбасын бүтүргөндүгүнө байланыштуу ушу об соттун коро жайын көрктөндүрүп, артчаларды алып келип эгип, мына роза гүлдөрдү өз жаны менен алып келип, көк чыбык деп коет, бул көп жашай турган чыбык, бул ушуларды алып келип сайып көрктөндүрдүм. Ошондой эле куурма, өрүктөрдү анан Тажикстандан барып, бул чөп, көп жылдык чөп болуп эсептелет. Ошону алып келип ушул жерге эктим. Мен ушу жасаган эмгегим үчүн ырахат алам. Анткени себеби кийинки муундардагы ушу жердин мөмөсүн жеп, канаттуулар шагына конуп, көлөкөсүн адамдар эс алса, бул мен үчүн чоң ийгилик деп эсептейм. Баткен областық сотуна судья болуп келгенден баштап жакшы тааныйм ал кишини. Азыр карап көрсөм 3 жылдын жүзү болуптур. Ал киши бул жерде биринчи Баткен областық сотуна сот кызматкери болуп, соттук отурумдун катчысы болуп ишке кирген экен. Мына акыркы жылдары ушул Баткен областық сотунун бөлүм башчы кызматын аркалап келатат. Эми бул кишинин мен өзүм как жетекчи катары мындай айта кетсем, бул өзүнүн ишине аябай так, жоопкерчиликти өтө сезген, өзүнүн ишин жакшы билген, мына коллективдин арасында дагы өзүнүн кадыр баркы бар, жөнөкөй мындай адам катары, кызматкер катары билем, кичпейил. Анан бул киши ошол бир жумушту бүтүрөм десе, ошол Баткен областық сотунда болуп калган жумуштарды баягы жумушка байланыштуу өжүрлөнүп, ошо убагында бүтүргөнгө аракет кылат да. Ошол сапаттары дагы бул Шекербек Аттокуруштун бул кандай инсан экендигин көрсөтүп турат да. Сот кызматкерлери соттук иштер менен гана алек болбостон, коомдук иштерде да активдүү катышып келебиз. Өткөн жылы чек ара жаңжалынан жабыр тарткан жарандардан да кабар алып турдук. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Нургүл Жакуповна өзү келип, оор абалда калган үй бүлөлөргө сот тутумунун атынан моралдык жана материалдык жардам көрсөттү. Мындан сырткары согуш ардагерлеринин майыптардан жана улгайган адамдардан да кабар алып, жардам көрсөтүп келебиз. Мен сот системасында 23 жылдан бери эмгектенип 6 төрага менен иштештим. Келечек муңга айтарым, кандай гана кызматта иштебейли, демилгелүү болуп, сот системасынын өнүгүүсүнө салымыбызды кошолу. Сот системасынын өнүгүүсү бул Кыргыз мамлекетинин өнүгүүсү.